может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ассаламу алейкум, достор. Сиздер менен Исахар берүүсү Умар Даданов. Сиздер өзүңүздөр билгендегидей өткөндө биз Беловодский айылына Московский район съемка кылганы барганбыз. Вот люди, короче, на нас напали. У нас камеры отобрали. Вот там стоят с Умаром байки. Нам угрожает. Ему тоже угрожает. То, что нас отсюда не выпустят. То, что забьют до смерти. Вот, это Беловодск, бойня. Бизге келип түшкөн маалыматтар боюнча ската бойняда өлгөн малдын этин биздин элибизге жерибизге таратып беришет экен, сатышат экен. Ошону тартып сиздерге көрсөтүп коелук деген учурда бизге кол салуу болгон. Сука, дей! Оспояй, мальчик! Оспояй будем без ой! Оспояй, блядь, дей! Нам не беда, получай! Ошону менде бойня көрсөм, жүргөзсүн бойня. Возможно, сизге. Блядь! Кандай камера жок. Мени ичине камап алышып, бычак менен өлтүрөбүз деп коркутуп, съемочный группаны болсо коолашып, он чакта баган машиналар менен коолашып, камераларыбызды тартып алышып, ошондой нерселер болгон. Ошол жактан ската бойнясынын ээси да ошол жерден бизди сабап, ошондуктен açık bakayım. Onun üstünde bir istesem ne olur ki? Yok, bana değil. Hadi dostlar, karasağlıklar bu. Onlarda şartlardan düşmedi, o yazılar. Kurtların жүргөнүн көрүп коюптар акандар. Düşkün mü oluyor? Милицияны чакырган убакытта болсо, милиция келгенде наружный камера, наружное наблюдениеси бар экен. Анан ошонун процессорлорун алып кетиңиз, ушул жерде доказательствонун баары дегенде ал атайын убакыт чоюп туруп алган. Айка, сиз өтө койсуздар. Жакшы деген билесиң кетпей, булардын өзүлөрүнүн камерасы бар да, ошолорду измайт этип, опечатывать этпейсиздерби? Сиздин райондо бул жакчы азыр бияк удалять этелек элек, эч нерсе кыла элек деген. Тергөөчү бар. Тергөөчү келип кетти, Тергөөчү алып. Убакыт өтүп атты. Бул сиздин районуңузда өзүңүз карашыңыз керек. Тергөөчүлөр бар. Тергөөчү. Знаете, достор, камералар турат, эшикте дагы, эшикте да каттат, ичинде да каттат. Ушулардан бүт барынтан көрсө болот да, бияктагы милиция кызматкерлери ушул нерсени караш керек болчу да. Азыр деген бул жактан камераларды булар удалять этилекте, булар да измайт этип, опечатывать этип алып кете албаса ошончо керек болчу да, мыйзам боюнча. Азыркы учурда ошону өчүрүп коюшу мүмкүн да. Биякта милиция кызматкерлери ушинтип жүргөн убакта. Биз кирген учурда уже эшикке чыгарып кетишиптир. Доказательствонун баары.
удалять эту почту? Siz videoda arz bilan qarab o'tib, chalamlar sizning qurolingizdan, mana shu joydan bizni urib qo'ydi. Shu joydan mana shu joydan kameralar var bu kişi için. Şu an görsek olur. Gösterme okunmadı. Şu bari bir ot tutup değerli gittim. Yok ben sizden sonra bana gireyim de uğraştı. Bir sürü istemem. Kameranı gösterken sattı. Görüyorlar. Passenger'in ekan, surasan mı? Kamerayı isteyeyim. База тырнак. Чалып кеткен. Ты резаткадан уже хотел келген. Анан эртең канча сайт? Эртең 21 апрелде саат 2-де сот отуруму болот экен. Ошол жактагы жана бизге кол салган Чалман чак түшүндө журналисттерге жана биздин съемочный группага кол салган адамдарга административный эле штраф кылып коюшат экен. Анан сиздердин колдооңуздар керек болуп атат. Буга чейин биз кыргыз элим деп келгенбиз. Эми сиздердин жардамыңыздар бизге керек болуп атат. Бөлүшүп жана таратып коюңуздар видеону. Чоң рахмат.